Ассаламу алейкум, кечки салам, бактабыз. Көпчүлүк учурда жаз келгенде, жай келгенде мына ушинтип гиластарды жеп койгон учурлар болот. Бул учур көбүнчө гиластарды терип аткан же тергенден кийинки убакытка туура келет. Туугандар буну эмне жеп атат дей турган болсоңуздар, кадимки чымын курт, үлпүлдө курт бар мына ушундай. Мына ушулар гиластын бетиндеги жашыл бөлүктү жеп коет. Сиздерге жакшы көрүнөбү? Мында көрүнүп турат мынакей. Мына ушулар бакты жеп коет. Эгер карабай турган болсок, бул жалбыракты бүтүндөй жеп койгон учур кездешет кээ бир бактарда. Мына ушунун алдын алыш керек. Уже жай келе баштагандан баштап туугандар, гиластын же болбосо бардык эле дарактардын оорусу менен эмес, зыянкечтери менен күрөшүү керек болот. Анткени жай келгенден баштап күн ысыганда оорулар азайып токтоп, жандуу курт кумурскалардын активдешүүсү күчөй баштайт. Азыр мына ушул гиласка түшө баштаптыр. Азыр дарылайбыз. Ошол куртка чача турган инсектоакарацид деген дарыбыз. Безон деп айтылат. B58-дин бир түрү. 20 литрлик аппарат, дары чачкан аппаратка мына ушунан бирди кошобуз. Бул дарылангандан кийинки абал. Мынакей. Бул курттун өлүгү. Дары 2 сааттан кийин действие берет. Мына көрүп турасыздар. Бул өлгөн уже. Так, дары тийбей калган жери. Мынакей, бул өлгөн эмес. Бул өлгөн.